Жаш курагы 80-ди таяп калган ата-апалар бул мектепти 1958-жылы аяктаган. Арадан 60 жыл убакыт өтүп, алар кайрадан билим уясына кадам шилтеди. Балалык кезин эскерип, ошол күндөрүн көз алдына тартып, окуучулар менен акыл насаатын бөлүштү. Сагынычты ошол жылдар ичинде мына бүгүн жүз көрүшүп жазабыз. 60 жылдык бүтүрүүчүлөр муну менен катар абалкыдай эле кыз бала болуп бир партага олтурушту. Мындай сезим алар үчүн кубанычтуу көз ирмемдер менен коштолду. Алар бүткөн жылы жалпы 52 бүтүрүүчү болсо, учурда алардын 10 гана калган. 60 жылдан кийин мынантип келип партага отуруш бул өзүнчө да бир майрам болуп атат да. Ошон үчүн мен ушул 60 жылды толук катышкан мына 60 жылдыктын юбилейин өткөрүп аткан классташтарга баарына рахмат айтам. 55-жылы 8 класска келгенбиз. 8-9, 10 класс. 10 жылдык болчу да. 10 жылдыкта бардыгы жакшы бүттүк. Мына биз менен бүткөндөрдүн көпчүлүгү жогорку маалымат. Амирбек Төлөнов мектеби өзгөндөгү эле эмес, өлкө ичиндеги алгачкы мектептердин бири. 60 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн бири. Рахматилла Абдыраев мектептин 92 жылдык тарыхын, сыймыктуу бүтүрүүчүлөрүн китепке жазган. Бул китепти жазышта менин негизги жүрөктү өйгөнүм ушу келечекте балдарга бир тарбиялык мааниси болсо, кийин дагы балдардын ушундай ынтымакчылыгы, патриотчулугу ушундай бир ынтымак болуп элдерге кызмат кыла турган максатта болсо экен деген максатта жазган элем. Анан бунун ичинде баягы өтүп кеткен досторубуз дагы бар. Аларды дагы эскерип, бардыгын ушу китепке отургуздум. Мектептин жамааты ардактуу бүтүрүүчүлөрүн салтанаттуу тосуп алышты. Жолугушуунун жүрүшүндө көзү өтүп кеткен бүтүрүүчүлөр эскерилип, кийин концерттик программа тартууланды. Жолугушуунун негизги максаты келечек муунга өткөн тарыхтан баян айтып, улуу инсандарды таанытуу. Жаш өспүрүмдөргө үлгү көрсөтүп, мекенди, элди сүйүүсүнө үндөө. Аталган билим уя 1926-жылы ачылган, 92 жыл кызмат кылган Төлөнов мектебинде. Учурда 500дөн ашуун окуучу билим алат. Гулизада Төрөбекова, Темирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс.